биринчиден биз негизи Таластын атуулдарыбыз да ошо Талас областынын жердин жыйынтыктары буга чейин негизи башка областтарга салыштырмалуу дайыма төмөн болуп келген. Ошону жакшыртып, эми патриоттук сезим менен бир салымыбызды кошуп жакшырталы деген эме менен баштаганбыз. Анан айыл жеринде көп үй бүлөлөрдүн мүмкүнчүлүгү жок, мисалы окууга тапшырып акысыз окуганга. Анан ушинтип мугалимдерди окутуп, ушинтип аракетибизди кыла берсек, мүмкүн ошо колунда жок үй бүлөлөрдүн балдары ОРТнын жыйынтыгы менен кайсы бир окуу жайга барып, бекер акысыз окуп, билим алып, бир кесиптин ээси болсо, бул Кыргызстанга кошулган сал. Биздин максатыбыз ошол. Учурдан пайдаланып, Алтын Альянс компаниясынын жетекчилигине, жалпы жамаатына биздин коомдук бирикменин атынан чоң терең ыраазычылык билдирип кетким келет. Жакшы иш кылып атат негизичи. Орточо упай жогорулады. Манас районунда дагы, Талас районунда да, Айтматов районунда да, анан 200дөн ашык балл алган окуучулардын саны да көбөйүптүр. Кичине болсо да биздин салымыбыз бар деп эсептейм. Быйыл 108 мектепти буюрса даярдасак, жаңы окуу жылга чейин тренерлер келип окутуп кетсе, быйылкы тренерлерибиз өздөрү ОРТны тапшырып, алтын сертификат алган, убагында алтын сертификат алган студенттер, окуучулар. Анан 7 жылдан бери булар мугалимдерди, окуучуларды ОРТга даярдап келишет экен, ЖРТга жыйынтыктары жакшы экен. Жылы бизге ошо Билимлет коомдук фондунан бир ОРТ жалпы республикалык тестирлөөгө бүтүрүүчүлөрдү даярдоо боюнча сунушу келип түшкөн. Анан биз ал долбоорду колдоп бергенбиз. Ошо долбоорду колдоп, Талас облусунда 48 мектептин мугалимдерин окутуп, ЖРТга даярдоо болгон. Анан бизге өткөндө ошо долбоордун жыйынтыгын кайра кандай болду деп жыйынтыгын сураганыбызда, алдыга ошо долбоорду ишке ашырган Билимлет коомдук фонду өсүш болгонун, мисалы быйыл алтын сертификат Талас облусунан жок болгону менен 200 балдан жогору калган окуучулардын саны өскөнүн баягы графика менен көрсөтүп беришти да, 63 окуучу алыптыр 200 балдан жогору. Анан аны дагы ошо облус башчысы Эримат Жумаевичтин демилгеси менен биз 50 000 сомдон каражат бөлүп берип, компания өзүнүн фонд аркылуу колдоого алдык. Анан ойлодук, бул ишти дагы улантыш керек. Облустук билим берүү бөлүмдөрү менен алардын ой пикирин угуу биз үчүн абдан маанилүү. Мисалы ошол жанагы сынамык тест деп коет, пробный тест, ошо сынамык тестти көбөйтүүнү сунуштап атышат. Биз дагы баардык ошол райондук, шаардык билим берүү тармагынын өкүлдөрүнөн түшкөн сунуштардын баарын жазып алдык. Билимдүү коом эртең өнүккөн өлкөнү түзүшөт. Компания дайыма билимге абдан чоң колдоолорду кылып келет, жана да кыла берет. Былтыр биз райондор менен гана басым жасап, райондор менен иштешкенбиз. Талас шаары калган болчу, Талас шаарын камтууну сунуштадык. Андан сырткары ошол окутуу борборун туура тандоону, тренерлерди туура тандоону сунуштадык. ОРТны өткөрүп аткан, ЖРТны өткөрүп аткан организациянын өзүндөгү тренерлерди алып келүүнү сунуштадык. Таласка алып келип, ошол непосредственно ошо организациянын өзүнүн тренерлери келип окутса, кайра сынамык тесттерди дагы ошол организациянын өзүнүн сынамык тесттерин алып келип, сынамык тест жасап, ошондон анализ жасаууну сунуштадык. Алтын Альянс албетте буга чейин деле билим берүү тармагына бир топ басымдарды жасап, бир топ көңүл бөлүп келет. Алтын Альянстын акчасын туура багытка багыттоонун бир бөлүгү деп эсептейм.